Кыргызстаныбызда саясат казаны кайрадан кайнап, кайра эле баягы интрига, баягы эле бийлик талашмай, баягы эле упай топтомой, баягы эле туш тараптан чыгып алып билип-билбей эле, түшүнүп-түшүнбөй эле акыл үйрөтмөй, ушак таратмай, жала жапмай, элдин көңүлүн терс жака буруп эптеп, өз максатына жетмей оюндары башталды. Жазда бир, күздө бир козгой турган бийлик талашмай оорусу бул сезондо да күтүлгөндөй эле козуп баштады. Бул ирет алардын асмандан издеген жерден табылып, кыргыз-тажик чек арасы темасы даяр шылтоо болуп берди. Мындай шансты колдон чыгарбай, албетте, кол алдындагы зомбилерин күч-күчтөп коюп, интернетте, парламентте болушунча драмалык көрүнүштөрдү жасоого жандал баштап жүрүшкөн чагы. Баягы эле Камчыбек Ташиев жаман, баягы эле Садыр Жапаров жаман. Өздөрү болсо сүттөн ак, таптаза жана бул аламдагы эң эле баа жеткис генийлердин генийси, акылдуулардын эң акылдуусу, көрөгөчтөрдүн эң көрөгөчү жана патриоттордун эң патриоттору. Булар жок болсо кыргыз эли кантип жашамак экен деген ойлор да келип кетет кээде карап туруп. Кыргыздын багына дагы жакшы Кудайым ушул универсал эксперттерди, бар жокту кыйратып сала турган периште сымал кыйындарыбызды жаратып койгон экен деп каласын киши. Бул ирет эптеп бир амалдап ушул сезондо элди көчөгө чыгарып, чаң тополон салдырып, бийликти кулатып, өзүбүз бийликке келип алсак экен деп күнү түнү тиленип жаткандар эми жаңы жүздөрдү, жаңы геройлорду, жаңы каармандарды, мындайча айтканда жаңы аткаруучу актерлорду алып чыгышты. Калган команда баягы эле курам экени көрүнүп турат. Болгону элдин алдына башка жүздөрдү коюп туруп, жаңы кинолорду, сахналаштырылган спектакльдерди коюуну чечишти. Анысы ошол. Бүгүн КГБшник деп койсо, өзүнөн кетип асманга чыгып алып, кайра жерге түшө албай жаткан депутат болуп чыкты. Камчыбек Ташиев парламентке келип, ар бир суроого болушунча ачык жооп берип, чек ара кандай чечилгенин айтып берип, 1 метр жер дагы тажик тарапка берилбегенин, берилген болсо ордуна андан көбүрөөк жана болушунча стратегиялык жактан салыштырмалуу маанилүүрөөк жерлер алынганын айтып жатса дагы, Варуфка дарбаза ачылды, Лейлек анкалап болуп калды деген сыяктуу негизсиз, бирок элди тынчсыздандыра турган, башты айланта турган сөздөрдү сүйлөп, Баткен үчүн күйүп жанган жалгыз ушул болуп жаткандай, калгандар жөндөн жөн эле туш келди тажик тарапка бар жокту берип салып жаткандай көрүнүштү пайда кылууга аракет кылганына бүтүндөй эл журт күбө болду. Көрсөтүүчү слайд барбы? Достук каякта, Варух каякта бир көрсөтүп коеюн эми, депутаттарга билбегендер бар. Так, мына. Достук каякта, азыр Варух каякта меселер көрсөтүп коеюн. Достук эч качан эмеге ворота болгон эмес Варухка. Достук мынерде. Варух мынерде. Достуктан Варухка барыш үчүн 21,5 километр экен. Так, прямой кылганда. Эгерде биз достуктан Варухка ворота дей турган болсок, анда биз достуктан мүмкүнчүлүк беришибиз керек эле дагы мына Кызыл Бел менен Баткен менен мына Ворухка жол беришибиз керек эле. Туурабы? Эгерде сиздин айтымыңыз боюнча мен түшүнгөнүм ушу да. А сиз кандай смыслда айттыңыз? Достук Варухтун воротасы дегенге мен түшүнбөй атам. Бирок сиз айтып атасыз, алардын жолу биз тарап менен достук аркылуу өтчү эле, ошон үчүн биз бул жерди тосуп койсок болот эле деп. Урматтуу Султанбай Абдырашитович, булар давно биздин достук аркылуу өтпөй калган. Булар бияктан өздөрү жол салып алган, мына. Булардын өзүнүн жолу бар. Бул жолду булар объездной кылып, мына жерден көпүрө кылып туруп, бияка жол салып алышкан. Булар достук аркылуу азыр давно өтпөй калышкан. Сиз мурдагыдай эле ойлоп атасыз. Кечээ күнү мен балдарды жөнөттүм. Сиз ушуну айтканда мен айттым да, бу кандай ушинтип айтасыз деп, анан кийин справкалар чогулта баштадым да, Султанбай Абдырашитович. Так, себеби жок, могул жерде экен. Себеби сиз Баткенге болгону канча жолу барганыңыздан бери мен чыгарып койдум. Так, достукка качан барганыңыздан бери чыгарып койдум. Мына. Сиз Баткенге болгону, мына менде так справка, бул тактасаңар болот. Себеби бул мен жүрөгүмө тийди, сиз айткандай. Ошондон бери мен бир сөз айта элекмин. Бир дагы интервью берген жокмун, бирөөгө сөз дагы айтпадым. Бүгүн айтайын деп атам мен, бүгүн жарылайын деп атам. Уруксат берсеңиз. Орысчасы окуй берейинби? Султанбай Айжигитов в период с ноября 2021 года по март 2025 года на территории Баткенской области посещал всего 9 раз. За это почти 5 лет. Всего 9 раз. Он после трагедии 2022 года, после 16.09.22 года, ни разу не посещал Баткенскую область.
22 жылы 16 сентябрь білесіңдер, қандай трагедия болды. Ни разу не посещал. Даже Кыргызстандағы қанчалаған ар түрді біздің аймақтарымыздан, бұяғы Нарын, бұяғы Көл, бұяғы Талас, Чүй айтпайлы қойойын. Бүт жерлерден Бишкегибизди айтпайлы қойойын. Түштүктегі облыстарды айтпайлы қойойын. Бардық ел Баткенге барып ошондан кейін жардамын беріп, чуркашып, ошо елді қолдап, моральный жағынан, материальный жағынан, финансылық жағынан солдаттарға жардам беришип, қолынан келгенін жардам беришти. Туурабы? Ал күндөрдө эстен чыгарбагыла туганда. Бул күндөрдө Султанбай Абдрашитович бир да жолу барып койгон эмес Баткенге. Мына, пожалуйста, справка турат. Бардым десе айтсын. Бир дагы адамга жардам берип койгон эмес. Бир дагы солдатты, же бир дагы ошол жердеги жаранды моралдык колдоо кылган эмес. Султанбай Абдрашитович, ушуну эсиңизден чыгарбаңыз. Жөн-жөн сүйлөгөн туура эмес болот.